Tema negizdir. Negiz же гидроксидтер. Negiz деген эмне? Негиз бул металдын атомунун жана гидроксид топторунан турган татаал заттар. Металдын атому жана бир же бир нече гидроксид топторунан турган татаал заттар. Бул эки валенттүүлүгүнө жараша болот. Жалпы формуласын алганда металл канча валенттүү болсо, OH-тын саны ошончо болот. OH гидроксид тобу OH бул гидроксид тобу бир валенттүү гидрооксид дейбиз. Экөө атомдук топ болуп дайыма чогуу жүрөт. Бир валенттүү. Демек негиздер составына карата 3кө бөлүнөт. Негиздерди 3кө бөлсөк болот. Биринчи сууда эрүүчүлөр, экинчиси сууда эрибөөчүлөр, эрибегендер. Ал эми үчүнчүсү болсо амфотердик негиздер. Сууда эрүүчү негиздер өзү эле аты айтып аткандай, бул эритмеси зат ошол сууда эрисе, муну сууда эрүүчү негиздер дейбиз. Же мунун дагы бир 3 аты бар. Шелоч, шаккар жана жегич. Ушул 3 аттан колдонулат негизги китеп окуу китептеринде 3 аттан аталат. Сууда эрүүчү негиздерге эмнелер бар? Мисалы, натрий гидрооксиди, натрий OH. Бул жерде натрий бир валенттүү, OH бир валенттүү. Демек экөө тең бир валенттүү болгондо кашак албайбыз, ушул боюнча калат. Экинчи кальций гидрооксиди. Кальций 2 валенттүү, бул жерде 2 валенттүү. OH бир валенттүү. Демек экини бияка индекс кылып OH-ка жазабыз. OH-ты кашак алабыз. Кашак албасак 2 деген сан ашкы эле тиешелип калат. Ошон үчүн гидроксид тобун дайыма кашак алабыз. Кальций гидроксиди биз турмушта көп эле колдонобуз. Мына акиташ, өчүрүлгөн жана өчүрүлбөгөн акиташ деп 2 бөлүнөт. Бул кадимки эле базардагы акиташ формуласы кальций О. Ушуга суу кошкондо өчүрүү, турмушта үйдө уяктарда колдонобуз. Акиташты өчүрүү деп аталат. Мында кальцийдин оксидине сууну кошкондо акиташка өчүрүлгөн акиташ бул кальцийдин гидрооксиди. Бул жегичке кирет. Колду жегендиктен муну жегич деп атап коюшкан. Ал эми сууда эрибөөчүлөргө кайсылар кирет? Сууда эрибөөчүлөргө мисалы жездин купрум OH2. Жездин гидрооксиди. Жез 2 валенттүү, гидроксид 1 валенттүү, жездин экисин индекс кылып кашанын тышына коебуз. Дагы темирдин гидрооксиди. Темир, феррум OH3. Темир 3 валенттүү, бул жерде OH 1 валенттүү, 3-тү индекс кылып жазабыз. Эми амфотердикке мисалы цинктин гидрооксиди, цинк О. Же алюминийдин гидрооксид. Бул жерден монтуп бараттырмын. Бул жерде 2 болот. Цинк себеби 2 валенттүү. Андай дагы бир мисал келтирелик. Алюминийдин гидрооксиди. Алюминий OH3. Себеп дегенде алюминий бул жерде 3 валенттүү, OH 1 валенттүү. 3-тү бияка индекс кылып жазабыз. Демек негиздердин формуласын ушундай түзөбүз. Эми классификациясы 3кө бөлүнүп атат. Эми булардын алынышы кандай? Алынышын биз бул жерден биринчи жолун көргөздүк. Сууда эрүүчү негиздер оксидине суу кошуу менен алынат. Дагы бир жолу, дагы бир алынышы. Шелочтуу металл, мисалы натрий бул шелочтуу металл. Натрий шелочтуу металлга суу кошсок H2O. Демек, активдүү металлдар суу менен күчтүү реакцияга кирет да, жегичтер же шелочтор пайда болот. Натрий OH плюс суутекти суудан сүрүп чыгарат. H2 бул учма газ. Тең дейбиз. Демек, бул жерде бияка 2-ни койсок болот, бияка 2-ни,
2. Demek sutek 4 reaksiyaga çeyinde 4, reaksiyadayında 4. O reaksiyaga çeyin 2, reaksiyadayın o. 2. Demek suda eriyүүчү негиздерди металлдардын өзүнө суу кошуп, жана оксидине дагы, бул жерде турат, мына оксидине дагы суу кошсок, сууда эрiyүүчү негиздер алынат. Ал эми сууда эрибүүчү негиздер кантип алынат? Сууда эрибүүчү негиздер, мисалы, купрум OH экинаш үчүн бул жез активсиз металл билесиңер, суу менен реакцияга кирбейт. Ошон үчүн муну алыш үчүн жездин тузуна, мисалы, купрум хлор 2 жегич кошобуз. Мисалы, натрий OH же кальций OH 2. Натрий OH кошолу, бул сууда эриген негиз, жегич болсо. Ошондо кошкондо алмашуу реакциясы жүрөт дагы, жез менен натрий орун алмашат. Ошондо купрум OH 2 бул эрибеген негизди чөкмөдөп стрелканы ылдый каратабыз. Купрум OH 2 плюс. Эмне калды? Натрий менен хлор калды. Натрий менен хлор биригип, натрийдин хлоридин пайда кылат. Теңдейбиз. Хлор биякта 2, биякта 1. Демек, могу жерге 2-ни коебуз. Хлор 2, биякта 2 туура болду. Натрий 2 болуп калды, биякка 2-ни коебуз. Жез 1, 1 тең, H2 тең болду. Демек, эрибеген негизди алыш үчүн ошол эрибеген негизге кирүүчү металлдын тузуна эриген негизди шыйлышты кошсок, ошондо эрибеген негиз пайда болот. Ал эми амфотердик оксидди алыш үчүн ал деле бул сууда эрибеген негиздер менен касиети эле окшош. Тузуна шыйлыш кошсок, эрибеген амфотердик гидроксиддер же негиздер пайда болот. Эми булардын касиеттери кандай? Мисалы, биз көрүп эле жүргөн кальцийдин гидроксиди өчүрүлгөн акиташ, порошок, сууда эригенде эритмеси колду жейт. Ошон үчүн жегич деген дагы ат келип чыккан. Натрий гидроксиди жегич, бу дагы сууда эрийт. Эми сууда эриген негиздер кандай касиетке ээ? Сууда эриген негиздер натрий, мисалы, натрийдин гидрооксиди. Бул сууда эригенде иондорго ажырап кетет. Бул биринчи касиети деп коелу. Кандай ионго ажырайт? Диссоциацияланаттан натрийдин плюс оң ионуна жана гидроксиддин терс ионуна ажырайт. Демек, могу жерде гидроксид иону негиздик касиетти берүүчү ион. Бул колду да жейт бул ион. Анан самын сыяктуу жылмышчаак болот. А бул жерде алсак, негиздердин негиздик касиетин аныкташ үчүн индикаторлор колдонулат. Индикатор бул кыргызча көрсөткүч дегенди түшүндүрөт. Индикатордун бизде көп түрү бар. Мисалы, 3 түрү бар. Лакмус, фенолфталейн, ФФ деп кыскартып жазып коеюн, фенолфталейн жана метил оранж, МО. Лакмус индикаторун шыйлышко, сууда эрүүчү негизге таасир эткенде момундай көк түс пайда болот. Бул жерде көк түс пайда болот. Демек, бул көк түс эмнени түшүндүрөт? Демек, бул көк түс? Лакмус көгөрөт таасир эткенде, себеби ал OH иону бар. OH иону лакмусту көк түскө боёйт. Ал эми фенолфталейнди шыйлышко таасир этсек, анда кызыл түс пайда болот. Моундай түс. Ал эми метил оранжды таасир этсек, сары түс пайда болот. Демек, метил оранж сары түскө өтөт жегичте. Фенолфталейн күлгүн кызыл моундай. Ал эми лакмус болсо көк түскө өтөт. Мына ушул индикаторлордун жардамы менен биз эрүүчү негиздердин негиздик касиетин текшере алабыз. Ал эми эрибеген негиздер, амфотердик негиздер болсо, индикаторлордун түсүн өзгөртпөйт. Себеп дегенде алар сууда эрибегендиктен анда OH иону жок деген сөз. Эми дагы кандай химиялык касиетке ээ? Экинчи деп коелу. Экинчи химиялык касиет сууда эрүүчү негиздер, мисалы, натрий OH. Бул көмүр кычкыл газы менен же болбосо металл эместердин оксидтери менен реакцияга кирип, тузга айланат. Натрий 2SO3 жана суу H2O. Бул натрий карбонаты туз болуп эсептелет, а бул суу. Теңдейбиз. Натрий биякта 1 атом, биякта 2 атом, демек биякта 2 коюш керек, калгандары тең болду. Демек, эрүүчү негиздер
кислоталык оксидтер менен реакцияга кирип тузду жана сууну пайда кылат. Дагы үчүнчү бардык эле негиздерге жалпы 3 негизге тең жалпы касиет бул нейтралдашуу реакциясы. Нейтралдашуу реакциясы деген эмне? Нейтралдашуу реакциясы деген негиздер менен каалаган негизди алалы, мисалы кальций гидрооксиди. Негиздер менен кислоталардын аракеттенип, кислота, туз кислотасы. Бул туз кислотасы. Туз кислотасы. Экөөнүн аракет негиз менен кислота аракеттенип тузду пайда кылат. Кальций хлор 2 плюс суу H2O. Тең дейбиз. Биякта хлор 1, биякта 2 реакциядан, демек мунун астына 2 коебуз. Суутек 2, 2, 4, реакциядан 2, демек суунун алдына 2-ни коебуз. Демек могу кальций хлориди туз, а бул суу. Демек нейтралдашуу реакциясы деген эмне? Негиздер менен кислоталардын ортосундагы тузду жана сууну пайда кылып менен жүргөн реакцияны биз нейтралдашуу реакциясы дейбиз. Бул реакция 3 негизге тең туура келет. Үчөөнө тең тиешелүү башкача айтканда. 4-үнчү касиети бул жерде эрибеген негиздер. Сууда амфотердик негиздер да сууда эрибейт. Эрибеген негиздер эрүүчү негиздерден айырмаланып ысытканда ажырап кетет. Мисалы купрум OH2 эрибеген негиз. Купрум OH2. Муну ысытканда өзгөчө мүнөздүү касиет. Ысытканда эрибеген негиздер оксидтерге ажырап кетет. Кайсы оксидке? Жездин оксидине жана суутектин оксидине. Купрум O плюс H2O. Мында атомдор тең дебейбиз. Демек айырмасы эрибеген негиз менен эрүүчү негиздин айырмасы эрибеген негизди ысытканда оксидтерге ажырап кетет. Демек бул дагы маанилүү касиети. Эми бул турмушта негиздер кайда колдонулат? Демек акиташты билдик биз, курулуш иштеринде колдонулат. Ал эми могу жерде самынды эмне үчүн? Могу жерде кирге түрүүчү самындын ар түрлүү түрлөрү көрсөтүлгөн. Эмне үчүн? Себеп дегенде биз самын менен же кир жуучу порошоктор менен кир жууганда байкайсыңар өзүңөр деле колду жейт бул көбүрөөк колдонгондо. Себеп дегенде самындын составында натрий бар. Самындын составында натрий тузу бар да, натрийдин тузу бар. Аны сууга эриткенде самынды бул жерде R деп коелу, бул башка заттын калдыгы атомдордун, сөзсүз натрий болот самында. Аны сууда эриткенде натрий OH пайда болот. Натрий OH. Бул шылыштуу чөйрө. Демек бул натрий колду жеп аткан кайсы? Демек могу OH иону. Демек көрсө биздин турмушубузда самындын суудагы эритмеси дагы реакция жүрүп, суунун эритмесинде натрий OH пайда болот экен. Бул шылыш кирди кетирүүчү дагы касиетке ээ. Демек турмушубузда негиздер дайыма керектүү жана колдонулат. Ал эмне үчүн колдонулат? Кир жуучу порошокторду, самындарды жасаш үчүн, курулуш материалдарын алыш үчүн жана көптөгөн ар түрдүү туздарды алыш үчүн колдонулат.